Asman meni jeringin bir özünдөй көрүнгөн, айын менен күнүңдүн bir özünдөй көрүнгөн, алдыганың кара жер жерлигиңде көрүнгөн, бул аламда бул манас кеңдигинде көрүнгөн, кычыры менен балбылдап кыргыл баштап барысы, кырык чороонун барысы. Арыбаңыздар, уюткулуу кыргыз журтун, Баатыр Манастын баянын улуу жол кылган, көкүрөктөн кеткис ыйыктык менен ой кылган кутмандуу кыргыз калкым. Дагы бир кырк чоронун Гүлзар багындагы орношулган кыраандардын бири болгон, бул журт атасы болгон кадимки Ак Балта ата жөнүндө аз нолак сөз болмокчу. Ак Балта Баатыр ким десе, Ак Балта Баатыр пирдешкен. Сайраса кызыл тилдешкен, жайнаган кызыл гүлдешкен. Анткенинин себеби калың кыргыз журтунан алоке келип чапканда бири эреңге айдалып, бири тереңге айдалып, бири кангайга айдалып, бири Алтайга айдалган экен. Ошол Алтайга айдалган 40 үйлүү аз кыргыздын башында Жакыпка жан курдашы болуп, жанында жолдош болуп, жаш курагында айдалып сүрүлүп барышкан. Ошол жерге барганда 40 үйлүү кыргыз балдарын жыйнап, Ак Балта Баатыр кемеңгерлигин көргөзгөн. Кагылайын калың журт. Мына кереметтүү кең Алтай өлбөөчү жерге келиппиз. Мал айдасаң көбөйүп, төлдөөчү жерге келиппиз. Жамандык деген жишанды көрбөөчү жерге келиппиз. Ой, жаман менен эртеңкини эстеп отурсак, баарыбыздын башыбыздан бак кетер, алдыңдан алтын так кетер. Кагылайын калың журт, баш көтөрүп, эртеңкини ойлойлу. Эртеңки муун урпакты уят кылып койбойлу. Кетмен деп жерди оёлу, кең кесири тоёлу. Алтай азып келдик, так ушул жерди Алтай деп атап коелу. Кереге уук матайлы, кенен кесир жашайлы. Кана жигиттер, башты жерге салбай кайраттуу болуп, өлгөнүнөн калганың тирүү болсун балдарың. Көтөрсөң ушул көк тууну ардактап алсын артыңдагы балдарың деп Кабылан Баатыр Ак Балта калкына кайрат айтып, көк буканы сойдуруп, керемет кылып, баягы Алтайда жашоо улап калышкан экен. Мына алгачкы Манас Баатырдан мурда эпостун башын түптөп, улуу сөзгө айланткан, калың кыргыз журт үчүн тилек кылган, кең Алтайды түнөк кылган Ак Балта ошол жерде жүргөндө, жөн жүрбөстөн, таң аткандан күн бата, ыйык жөрдү көргөндө Кудайга жалынып, эки тизеси бүгүлүп, эге таалаң алдында эринбестен ийирип жаратканга жалынып, бир Кудайга сабынып, айланайын жараткан, калк баштаган эр бер деп, калың журтту баштай турган, жакшылык менен аштай турган шер бер деп, жакшылыгы ооматы бак дөөлөтү менен тең кел деп алакан жайып, таң аткандан күн бата, ар күнү унутпастан жаратканга жалынып, жалпы кыргыз журтуңдун тилегинен жаралган, нагыз кыргыз журтуңдун жүрөгүнөн жаралган деген Манаска арналган сап ушул Ак Балтанын тилегинен жана нагыз кыргыз үчүн деген жүрөгүнөн жаралгандыгы тастыкталып келген. Ак Балта Баатыр калың журтту баштап, Манасты манас кылып, калың журтка санаат кылып, айдалыга таптап, ушул биз жашаган ала тоо көздөй баштап келген бул Ак Балта Баатыр болгон экен. Ак Балта Баатырдын эрдиги, ай аламга жеткен кеңдиги, калың кыргыз журтуңдун урпактарынын оозунан түшпөй, аягын түптөп, айткан сайын күчтөп, Ак Балта Баатыр кадимки Эр Чубак Баатырдын атасы болгондугу дагы саресеп салынса, дал ушул ыйыктыктан болгон. Ак Балта Баатыр бала көрбөй жүргөндө бала таап алат. Ошол бала артындагы чуулган салган Баатыр асыл чубак болгон. Демек кыргыздын куту жана ажоосу десек да болот, кыргыздын кутманы десек да болот. Мынакей Куту бий менен биригип Алтайды кооруп, душмандар менен салышканда дагы 60 жерден жарат деп айгайлап калган Ак Балта дейт. Мынакей ошондой 60 жерден жарат жеп, колтуктун баары чоюлуп, колдун баары жоюлуп, каруусу кетип турса да намысты колдон бербей, калың кыргыз журтумдун Манас деген улуу эпосун дастан кылып, калың журтка улуу сыр кылып айттырып кеткен эпостун башында турган ыйык баатырыбыз Ак Балта.